Башың мууштап, кылсаң дагы жанды албас. Кайгы сага жоготконун кайтарбас. Өткөн ишке өкүнүп бүгүнүңдү унутпа. Суу артка акпайт, өткөн күн келбейт кайра. Эгер күнөө ишиңе өкүнсөң, сага пайда. Ага өкүнүп, тооба кылып, кайра кайталоого убада бер. Ал эми дүйнө ишине кайгырып кереги жок. Ага убактың коройт, ден соолугуң бузулат. Өтүп кеткен ишке акылсыздар өкүнөт. Кайра оңдоого мүмкүн болбогон ишке кайгырганда не пайда? Андан көрө мындан аркы жашооңдо ката кетирбөөгө тырыш. Турмуш өзү мугалим. Кемчилигиңди турмуш оңдоп түзөйт. Турмуштан сабак алган адам бир жолу түшкөн анга экинчи жолу дагы кулайт. Хадисте ыймандуу адам бир жыланга эки жолу чактырбайт деп айтылат. Бир жолу кетирген кемчилигиң кайра кайталоо ыймандуу адамга тиешелүү сыпат эмес деген маани. Бул дүйнө ишине да, акырет ишине да тиешелүү. Турмушта кемчилик кетирбеген, жаңылмаган адам болбойт. Өткөн ишке өкүнө берсең, жашооң оорлой берет. Өткөн өттү. Аны унут. Келечегиңе ишенимдүү кадам ташта. Жүзүңдөгү кайгыны муздак суу менен жууп, кубанычтын сүлгүсү менен аарчы. Урматтуу көрөрман, кыз бала төрөлгөндө Аллах Таала атасынын акыретте бейишке жетүү жолун жеңилдетет. Кыз бала турмушка чыкканда жубайынын дининин жарымын толуктайт. Кыз бала эне болгондо бейиш таман алдында калат. Аялдын асылдыгы ушунда. Аял адамдын тукумун улайт. Адамды багып чоңойтот. Адамды тарбиялайт. Аялдын асылдыгы ушунда. Аял мээр, ырайымды сактайт. Аял мамилени сактайт. Аял байланышты сактайт. Аялдын асылдыгы ушунда. Аял тазалыкты сактайт. Аял сулуулукту сактайт. Аял назиктикти сактайт. Аялдын асылдыгы ушунда. Аял кубаныч тартуулайт. Аял көңүлдү көтөрөт. Аял жарпыңды жазат. Аялдын асылдыгы ушунда. Эгер ушул айтылгандар аялды кезиксе, анда ал асылдыгын жоготпоптур. Бул видеодо аялдын жоготкон асыл сапаттарын кайтарып берүү үчүн аз да болсо салымын кошот деген үмүттөбүз.